Түзі эфирдебіз қадырман телекөршілер тәңманы берісі олан тәуіз жана дағы да болса бізге келіп қалған қадырлы қонағыз бар. Студиябыздың ажарлы қонағы бар десек болады, қолынан көрі төгілген ушундай бір қолөнерчі, талантты, анандағы эстрадабыздың кезінде жарық жылдызы бүгінгі күнде дағы ошол чоң сахнадан түшпөй келеткан биздин Райхан Абдувалиева эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиңиз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдым. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз эже сизде. Рахмат. Сизде ушундай башкача позитивдүү энергия да эже. Өзүңүз кичинекей болсоңуз дагы энергияңыз ашып турат, баарына жетет дегендейчи. Дүйнө жүзүн кичинекей адамдар башкарат деп коюшат го. Кош келиптирсиз. Анан накей алгачкы суроом менде азыр экөөңүздөр сүйлөшүп атсаңыздар кадр артында мындай бир суроо бергим келип атат эже. Сахнада дагы бир топ ушундай 40 жылдан ашуун сахнада чыгармачылык менен алып барып жүрүп, бирок ал эми колоночулукту канча убакыт десек мынакей бүт өмүрүмдү арнадым деп атасыз да. Анан кийин ушул нерседен кеп баштайлы, мынакей эки нерсени кошо алып келатырсыз. Анан кыйын болгон жокпу? Анан тигүүчүлүк менен негизи жаштайыңыздан кантип аралашып калдыңыз эле, бул жөнүндө кеп калсак. Негизи аял кишинин колунан тигүү жагынан жакшы болуш керек деп ойлойм. Кандай бир кожоюн болбосун, ал сөзсүз түрдө колунан эгерде баары келсе, ал үй бүлөсүн жакшы магалат да. Азыркы биздин экономика учурунда азыр ушул убакта жолдошуңа болобу, балдарыңа болобу, өзүңө болобу кийимдерди тигип алсаң дагы бул өзүңдүн баягы финансовый эмеңе кичине жардам болот да. Негизинен мен кичинекеймин. Эсимде ушу мен 5-класста эң биринчи көйнөгүмдү ал убакта фонарик деген мода болчу. Момундай фонарик көйнөктөр мода болчу. Ошондо апалы солнышко было мындай. Ошо көйнөктү эң биринчи жолу тигип, апакай анан көк мындай горошкалар бар эле. Ал убакта биз түптө көлдө жашачубуз, эсимде. Ошону кийип алсам элдин баары мени караса, өзүм томпойгон тоголок кыз болчумун. Ушундай жарашкан да. Негизи толук кишиге көп эчтеке жарашпайт го. Ошол көйнөгүм кийген ошондон баштап менин сүйүүм, жашоом тигүү болуп калган. Өмүр бою өзүмө тигип келдим, анан сахнага тиктим. Азыркы учурда эми Россияны кийинтип атам да. Бул эми акылым кетет экен деп тепкич менен. Демек, сахнага өзүңүз кийип чыккан образдардын баары өзүңүздүн колуңуздан жаралган. Көбүнчөсү ошондой болду. Бирок азыр бир 10 жылдын ичинде кичине бизнеске кетип, сахнадан алыстап калдым эле. Мен өзүмдүн күйөрмандарым, элдер баары эле койбойт экен. Анан кой дагы бир деп туруп күчтөнүп, дагы бир иштейин деп азыр ушу өзүнчө бир продюсер алып, азыр ушу жылы кичине аракет кылып иштеп атам. Өзүмдү арыктап дегендей. Ошондой бир жакшы эч операциясыз өзүмдүн бүт кол бетимди, бүт денемди баарды өзүмдүкү да. Эч неме жок. Пластикалык операция эчтеке жок. Ошо анан баягы негизинен ошо ойлойм да. Азыр дагы ошо кечигип калган себебим ошо 4кө чейин бир жакшы бир образ жаратып аткам. Улуттук кийим. Анткени мына алдыда биздин алдыда таңшыйт турат, көлүбүздө өзүбүздүн да көчмөндөрүбүз турат. Бүт ошонун программаларына катышып атам буюрса. Чоң проекттерге кошулуп атам. Ошон үчүн мен азыр аябай формаларымды катуу даярданып атам. Ошого азыр мына 2 саат эле уктап алып анан келгеним. Ошо эгерде кичине анча-мынча туура эмес болсо кечирим сурайм. Сөзсүз жакшы. Эч нерсе эмес, эжеке ыраазычылык билдиребиз. Кечигип болсо да келип бергениңиз үчүнчү. Анан өзүңүз да айтып калдыңыз, ушул акыркы 10 жыл аралыгында чыгармачылыктан да алыстап калдым депчи. Анын себебин да түшүндүрүп өттүңүз. Бизнеске бир аз ыктап кеттим депчи. Анан кезинде сиз Периште деген топ ачып, кыздарды ырдатып, өзүңүз. Анан бүгүнкү күндө дагы ушул Периште деген топту жандантып, балким жаңы кыздарды кабыл алып, ошондой ойлор барбы? Аябай ойлор бар. Периште тобунун кыздары деле азыр бар. Бирөөсү азыр Москвада, экөөсү бул жерде, бирөөсү да турмушка чыкты. 3 бар эле да. Анан негизинен алды 5 балалуу болду, 3 балалуу болду. Кыздарым чоңоюп атат. Анан ошол проектибиз бар. Эми күзгө жетиштик, жетишпесек, ушул жакынкы жарым жылдын ичинде Периште тобунун жаңы составы менен мен өзүмдүн бир жеке концертимди берели деп атабыз. Жандуу үн менен бүт баары деген бир башкача
башкача бир элге эл азыр мына фонограмма, элге азыр өтө көп боекторду коюп чыккан, ошонун баарын тажап калышкан да. Ошон үчүн адам деген баягы бүт азыркы мындай орусча айтканда естественный ошондой нерсеге келатабыз да. Ошо туура эле болуш керек. Буюрса күйөрмандарымды бир кубантам. Жаңы таланттарды алып чыгам. Азыр эле кастинг өзүнөн айтылбай эле кастинг болуп атат. Кыздарым даярдалып атат. Буюрса мына айданымдай сулуу кыздарды алып атам азыр. Кудайга шүгүр. Жакшы жаңылыктар күтүп турат. Буюрса алдыда. Анакей маегиңизди байкап отуруп эжеке жайсыз баягы тигүүчүлүк өнөрүндө ушунчалык сөөрүңүздү айтып атасыз да. Ушунчалык сөөрүңүз жашоом. Анан кандай болуп атат ошондо сизге кайсыл сферада көбүнчө ыңгайлуу жана кайсыл сферада өзүңүздү жакшы деп ойлойсуз? Сахнабы же тигүүчүлүкпү? Аябай сонун суроо болду. Мен экөөнү тең жакшы көрөм. Анткени ал экөө бири-бирине керек. Мен досторума айтып атам, алтындарым 10 жылдан бери мен бизнес кылып, акча таптым, дүйнө таптым, бирок элимди алыстатып алдым. Эми тескерисинче элге барам дагы тиягымды иштете турган кыздарым бар, иштей беришет деп, ошон үчүн мен үчүн ыр бул менин жашоом. Мен сахнасыз, комузумсуз, мен өзүм комузчу болом. Комузсуз, өзүмдүн инструментимди Кыргызстанда дагы гитара менен эң биринчилерден мен ырдап чыккам эсимде. Андан кийин мен Динара Жусаеваны даярдагам. Анткени Динаркам ойногон менен жакшы ойнойт экен. Анан үнү да ушундай назик, өзү да жакшы. Өзүңүзгө окшош. Өзүмө окшош. Анан Динарка сен мага караганда мыкты ойнойт экенсиң, сен ырдашың керек деп мен ошо Байма Светенова эжекеге апарып, биринчи эфирлерине мен катышып бергем, кийин аябай салым чыгып кетти го. Негизинен ошо мен сахнасыз жашай албайм. Колума тикмейин тура албайм. Сөзсүз түрдө мен бирдеме кылып турушум керек. Анан бир жолу гастролго барып калсак, Мирлан Жетигенов, Алинка досторум бир 10 күндөй гастролдо жүрдүк. Тигип атам. Ой, тиге бересиз. Бүткөндө десе Мирлан мынтип, ой бүткөндөн барып кайра сөгөт да анан кайра тиге баштайт. Анан ыр бул өзүнчө мен үчүн бул жашоом да меники. Чындыгында тигүү аял затына берилген ушундай бир жөндөм экен да, эже. Ошол жөндөмдү аркалап келатырсыз, ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса сахнага билектирөө киришем, жаңы идеялар менен киришем деп атасыз. Күтөбүз сиздерден жаңы клиптерди, чыгармаларды. Буюрса жаңы Райхан Абдувалиева сахнада болот турбайбы? Рахмат силерге да чакырганыңарга. Ооба, келип бергениңизге сизге рахмат беребиз. Чыгармачы ийгиликтер болсун, ишиңиздерде ийгиликтер болсун, бар болуңуз дейт. Кадырман теле көрүүчүлөр, биз болсо 2 саат аралыгы билимдүү өтүп кеттик. Сиздер менен коштошуучу убакыт келип жетти. Күнүңүздөр ийгиликтүү, көңүлдүү улансын. Кийинки эфирлерден амандашканча. Бар болуңуздар. Everybody